Ильяс Курамаев Талас облустук биргелешкен ооруканасынын тез жардам унаасын 5 жылдан бери айдайтынын айтымында, жаңы ишке келгенде айдаган унаасы эски болгондуктан тез бузулуп чакырыктарга убагында чыга албай убара тартчу. Азыр эми жаңы унаалар келип иш кыргагын жеңилдетти. Бул багытта мамлекет жакшы көңүл буруп, көп жылдык көйгөйдү жоюп атат дейт айдоочу. Ошо эски унаалар бузулуп, техникалык состояниялары слабыйраак болчу. Азыркы Кудайга шүгүр. Азыр 5 машинебиз бар. Кайсы багытта болбосун даяр машинелерибиз. Азыр облустук ооруканада 5 тез жардам унаасы бар. Унаалар керектүү медициналык шарттар менен жабдылган. Азыр мындайда бардык жагынан баягы ичи уже камсыздалган машиналар келип атат. Реанимационный оборудованиясы бар. Ошондой эле мындайда атайын лежанкасы бар, креслолору бар, кислородный концентратор менен камсыз болгон, кислородный баллон кое турган машиналар бар. Ошондой машиналар бүгүнкү күндө Талас облусунда кызмат кылып атат. Ал эми Талас облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун тез жардам бөлүмү жакында жаңы имаратка жайгашат. Ал үчүн кошумча жаңы имараттын курулушу башталган. Мында бардык шарт камтылып, тез жардам унаалары үчүн дагы зарыл болгон атайын жай курулат. Өзгөчө тез жардам кызматы Талас облусу боюнча мындайда бекемделди деп айтсак болот. Анткени ар бир районго, ар бир ЦОПга, ЦСМге жаңы тез жардам унаасы бөлүнүп берилди. Облуста саламаттык сактоо тармагы жакшы колдоого алынып, бир катар кошумча имараттар курулуп, заманбап медициналык жабдыктар менен камтуу жакшырган. Бул аракеттер өлкө башчысынын калкты сапаттуу жана жеткиликтүү медицина менен камсыз кылуу тапшырмаларынын алкагында ишке ашып жатканын ден соолук сакчылары билдирет. Мына бүгүнкү күндө ошол эле үй-бүлөлүк дарыгерлер алды 30-35 миң сомго чейин айлык алышып атат да. Бул дагы ушу биздин ушул мамлекет тарабынан дагы жакшы бир колдоо деп айтсак болот. Ушундай баягы жумуштар, материалдык, медициналык баягы жабдуулар да келип атат. Ушул компьютердик томография келип атат. Андан тышкары областтык ооруканага рентген аппараты да келген турат жакын арада. Белгилей кетсек, айлык маянылардын жогорулашы менен эл жеринде кадр маселеси акырындап толукталып келүүдө. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.